Ассаламу алейкум достор, кандайсыңар? Биздин каналга кош келиңиздер деп айтмакчымын. Бул каналды мындан ары мен жана менин досум Мурат экөөбүз алып бармакчыбыз. Бул жакта сиздерге Америка тууралуу маалыматтарды беребиз. Америкага келгенде кандай кадамдарды ташташ керек, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек деген суроолордун айланасында видео жоопторду жазмакчыбыз. Сөзсүз түрдө бул видеонун соңунда видео жаккан болсо лайк баскыла, катталгыла каналга, комментарий тартынбай жазгыла, суроолоруңар болсо да жазгыла, себеп дегенде биз ошо суроолорго видео аркылуу жооп бергенге даярданып жатабыз. Ошон үчүн достор, давайте активдүү бололу. Анда эмесе бүгүн болсо биз сиздерге Green Card айланасында бир видео, чакан кичинекей видео тартууну чечтик. Бүгүн биз сиздерге эки кейс, Green Card кейс көрсөтүп беребиз. Бирөөсү уткан кейс, бирөөсү утпаган кейс көрсөтүп беребиз. Кандай текшериш керек, кайсы сайттан текшериш керек, анан утканда кандай болот, утпай калганда кандай болот деген нерсени көрсөтүп беребиз. Албетте, неге бул видеону тартып тарттыңар деген суроолор да болушу мүмкүн. Биздин тартуубуздун себеби анткени баарыңыздарга белгилүү болгондой эле Кыргызстан азыр иммиграциялык банда жатат. Бардык иммиграциялык визаны токтотуп салды Америка тарабы. Себеп дегенде биздин Кыргыз мамлекетинин бир аз кайдыгерлигиненби же кандайдыр бир мындай себептердин айынан бул талаптарды аткарбагандыгынан биздин жарандар, биздин достор, туугандар мындай иммиграция кылып келип бул жакта иштеп өзүнүн потенциалын ачканга бир мүмкүнчүлүк ала албай атат десек болот. Ошол себептен улам бул видеонун тарткан дагы бир себебибиз бул ошо уткан жарандарга бир кандайдыр бир көмөк болот деген ниетте тарттык. Себеп дегенде биз эгер уткандар өзүбүз мындай талап койбосок, биздин мамлекет мындай жан баштап жата берчү дейт эле ой бар да. Себеп дегенде биздин чоңдорго бул жакка келип иштөө кереги жок, бирок жарандарга керек. Ошон үчүн эгер бизге керек болсо келгиле, анда топтололу, талап кылалы, биздин талаптарды аткарсын, бул Америка койгон талаптарды аткарсын, бизге, биздин жарандарга бут тоспосун деген ниетте бул тартылды. Албетте азыр мен сиздерге Green Card'ты кантип, кай жактан текшерүүнү көрсөтүп берем. Биз эки кейс текшеребиз. Бир кейси Green Card утса кандай болот, экинчиси болсо утпай калса кандай болот дегенде. Анда эмесе кеттик достор. Мынакей достор, любой браузерге киресиңер дагы DV Lottery деп жазасыңар. Анан эң биринчи эле чыгат көбүнесе. Эгер сиздер башка бир сайтка түшүп келип калсаңар, Gov.dan башка, значит силер башка жердесиңер, ушул келип текшерсеңер болот. Бул жакка дальше кете беребиз, continue кылабыз. Бул жерде көрдүңөр, сиздерден сурап атканы confirmation number, last name, анан туулган жылыңар. Сиздер толтуруп бүткөндө, толтурганда мурда мондай барак алышыңар керек болчу. Мына confirmation деген, бул жакта ошо сиздин фамилия, атыңыз, бул жеринде болсо сиздин confirmation number болот эле. Бул жакта туулган жылыңыз. Бул digital signature'ден кереги деле жок. Сиздерге могу 3 нерсе маанилүү керек да азырчы. Биз ошону бул жакка коебуз. Фамилия, бул жакка жылын жазабыз. Көрдүңүздөрбү? Өзүңүздөр көргөндө бул жакта has not been selected деп чыгып калды бул. Демек бул лотерея уткан жок. Азыр биз уткан кейсти текшеребиз. Бул жака туулган жыл жазылат. Бул жака фамилия жазасыңар, ат эмес.
сабмит кылабыз. Анан көргөнүңүздөрдөй бул жакта уттуу төмөндөгү адам, бул адреси жазылып турат Кыргызстанда бул жерде. Анан бул жакта жазып атат да, баланча куттуктайбыз. Мына силер мончончу жылдары бергенсиңер деп. Анан бул ылдый жагында сиздерге ушу уткан адамдарга кейс number деп коет. Кейс number берет. Ушу кейс number менен силер кейс number'ыңар менен визага кирип, ушу бүт документтердин номери ушул болот да. Ошол бул жакта principal главный ошол аппликант дейт, ким тапшырган, негизги тапшырган адам дейт. Анан кайсы категория дегенде бул ошо diversity деп коет, diversity lottery деп коет, ошо категорияга. Анан кайсы мамлекеттен дейт, Кыргызстан, ошол посту Бишкек дейт да. Ошол демек ушундай эле болот, оңой эле. Бул текшерген да оңой, тапшырган да оңой, өтө оңой келет. Кийинки видеолордо биз сиздерге кантип тапшырышты дагы балким күзгө жакын көрсөтүп беребиз. Анга чейин Кыргызстан бир ушу бандын эмесин чечип калар деген үмүттөбүз. Ошол баарыңарга рахмат. Буюрса кезигишкенче.